подарок, сертификат на 6 миллионов сом. Корона бриллиант. Айнагүл Сулайманкулова. Алтын брош 40 бриллиант менен 5 рубин менен жана сертификат 6 миллион сомго. Саламатсыздарбы? Урматтуу 8 жылдык байрамдын катышуучулары, коноктор, Смарт компаниясынын партнерлору, лидерлери жана жалпы лидерлер, сиздердин бүгүнкү 8 жылдык биздин компаниянын 8 жылдык байрамы менен баарыңыздарды куттуктап кетели. Энди мага сөз деле калтырган жок, бирок калтырбаса да кичине арасында сөздөрдү кошуп сүйлөп коеюн. Мен өтө кубанычтамын, өтө сүйүнүчтө отурам. Себеби мындай ийгилик менин колуман келе турган болсо, бардык адамдардын колунан келет деп ишенем. Ушул кубанычтуу, сүйүнүч бул мындай көлөмү боюнча сүйүнүч, кубанычтар көлөмү боюнча чоң болгону менен оорду кичинелеткен дейт да. Себеби ушул сүйүнүчтүн ичинде көлөмү кичине, салмагы оор өкүнүч болот экен. Мага азыр зал аябай караңгы көрүнүп атат. Мен ушул жерден не деген өкүнүч бар экенин айткым келип атат эле да. Ушул жерде ушул компаниянын именно мен ушул жашта ийгиликке жетпей, эгерде ушул компания 18 жашында келип калса кандай болот эле деп өкүнөм. Бирок ушул залда 18 жаштар барбы? Колуңарды көтөрүп койгулачы. Көрдүңөрбү? 18 жашта эч бир адам бул компанияга келбейт. Эмне үчүн келбейт? Анткени алар жогорку окуу жайын бүтүш керек, окуш керек, кыйналыш керек, ооруш керек, же болбосо Россияга барыш керек. Мен ушуга өтө өкүнөм. Биз балдарыбызды 18-ге чыгаруу менен жогорку окуу жайына окутуш үчүн канча малдарыбызды сатып, канча жерлерибизди иштетип, балдарыбызды окутуп анан Россияга жөнөтөбүз. А эгерде ушул компаниянын ушундай ийгилиги болсо, эмне үчүн ошончо жолду басып, ошол ийгиликке жетиш үчүн ошондой кыйынчылыктарды көрүш керек деп ойлойсуңар да. Эми мен ушул жерде отурган ар бир ата энеге айткым келет. Биз балдарды 5 жыл окуттук, анан Россияга жибербей деле койсок болот. Мен, например, мен дагы жогорку окуу жайын бүткөнмүн. Мен азыр дипломум эч кандай иш кылып аткан жок. Аябай өкүнүчтүү. Мен ушул компания 18 жашында келген жок, өкүнгөнмүн. Бирок 18 жаштагы адамдардын ушул компаниянын бар экенин укпаганы өкүнүчтүү. Ошондой эле ойлонуп көрсөм, 30 жашымда эмне келбеди экен бул компания деп ойлосом, менин 30 жашымда 3 балалуу болгонум. 3 балалуу болгонум. Мен ушул компанияны 30 жашымда жылдырсам, 38 жашымда азыр ийгиликке жетмек экен. Бирок азыр ушул жерде 30 жаштагы адамдар менимче 18 жашардай азыраак санда деп ойлойм. Кана 30 жашта ушул жерде адамдар барбы? Залда кол көтөрүп койгулачы. Көрдүңүздөрбү? Канча аз адам 30 жаштагы залдачы. Себеби 30 жаштагы адамдар биз дагы 30 жашыбызда 3 балалуу болуп, балдарыбызды карайлы деп шултоо кылып, өкмөттө иштебей койгон эмеспиз. Балдарыбыз каралуу эле өкмөттө айлык үчүн иштегенбиз. А бул жерге бизнеске келгенде адамдар 30 жашында мен балдарымды караганга убактым жок деп келбейт. Да?
Eң өкүнүчтүүсү мен 52 жашымда келдим бул бизнеске. Азыр 60 жаштамын. Eң өкүнүчтүүсү азыр залдын 90%-и менин жашымдагы адамдар. Менин жашымдагы адамдар мен поезддин акыркы вагондоруна илешип калганыма өтө сүйүнөм. Эгерде ошол вагонго илешпей калсам эмне болмокмун да? Азыркы күнү эмне болмок? Мен 60-ка чыкканда ким болмокмун? Мен нянка болмокмун да? Үйдө немге карап отурмакмын. Бирок мен бүгүн 60 жашыма карабай, мен ушул жерде компанияда биринчи карада бриллиант болуп отурам. Ayol karana brillиант bolsa, bardığınızlar karana brillиант bolasınlar. Men sizlarga ishonaman. Rustam Turdiyev, Erbek Batırbekovga razıyçılık bildirip, eğer bu adamlar bolsa, men bilmeyman, kim bolmoqmун. Ошондой эле, ушул менин артыман менде естип келген, менин артыман иштеген бардык командамдагы бардык адамдарга разычылык билдирип, анткени силер болбосоңор мен бул жерде болмок эмесмин. Разычылык билдирип, баарыңыздарга ийгилик, баарыңыздарга ишеним айткым келет. Силер бриллиантсыңар, силер карадан бриллиантсыңар. Эртең компаниянын амбассадору болосуңар. Мен силерге ишенем.